Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн буйруса миграцияга байланыштуу көп темалар көтөрүлмөкчү. Андыктан Москвадагы бардык группаларга жетип түшсүн. Регистрация боюнча, Сахарова боюнча, мисалы Сахаровада медициналык көрүктөн өтүп жатканда туура эмес анализ чыгып, депортация болгон учурлар көп болуп жатат. Ошолорду актап, ошол Россияга киргенге мүмкүнчүлүк ачып жатышат мына агенттум юристтери. Коркпой нетпей, WhatsApp'тан жазып кайрылсаңыздар болот. Консультация бекер, өзүбүздүн Айжамал бекер сиздерге кеңеш берет. Ошол эртең мененки 10дон кечки 7-8ге чейин кайрылып жазып койсоңуздар болот. Колу бошогондо жооп берип коюшат. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Бүгүн актуалдуу теманы көтөрөбүз. Кыргызбай YouTube каналы менен акыркы өтөрүү үчүн бирге болуңуз. Мы приветствуем всех на канале Кыргызбай и хотим разъяснить, что у тех лиц, у которых установлен запрет Роспотребнадзором, не надо обращаться в суд. Обращайтесь к нам, мы вам поможем снять запрет, установленный Роспотребнадзором, через управление Роспотребнадзора Российской Федерации, и вы сможете въехать в Российскую Федерацию. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан правовой центр агентум командасы. Бүгүн көп информация болот, көп кулактандыруучу жаңылыктар болот. Ошол катары Роспотребнадзорду дагы айтып кетейин дегенбиз. Бизге кайрылгандарда көп юристтер сот аркылуу Роспотребнадзордун маселесин чечкенге аракет кылат экен. Ал маселе негизи Роспотребнадзордун өзүнөн эле чечилет. Ошон үчүн туура так сиздердин убактыңыздарды кетирбеш үчүн канчалык бир кыска мөөнөттө чыгарып берүүнүн дагы жолдорун айтабыз. Ошон үчүн бизге кайрылып WhatsApp'тан жазсаңыздар бардык толук маалыматтарды беребиз. Также мы хотим проинформировать всех иностранных граждан, что в связи с участившимися проверками советуем носить с собой трудовой договор. При проверках проверяют не только наличие регистрации у вас на руках и в базе, а также наличие трудового договора. Те, кто учится, носите с собой соответствующие документы об учебе и проверяют зеленую карточку и дактилоскопию. Дагы ошол регистрация тууралуу дагы кулактандыруу айтабыз. Себеби дегенде регистрация азыркы учурда кеч келип атат. Аны баары тең көрүп атабыз практика жүзүндө. Андан сырткары отказ деп дагы келип атат регистрациядан улам. Ошонун дагы себептерин билген аракет кылыңыздар. Эгерде МВДга чакырып атса, заранее запись болуп, ошол записьти кандай болушун үйрөнүү үчүн МФЦда дагы информацияларды берет. Ошол жактарга регистрацияңыз уже бүтөйүн деп атса, 2 жума мурун, 3 жума мурун уже аракет кылып башташыңыздар керек болот. Себеби азыркы ситуация бир аз абалы зор. Ошон үчүн дагы эртерээк кайрылсаңыздар жакшы болот. Андан сырткары ошол текшерүүлөр көп болгондуктан улам жаныңыздарда дайыма эле айтып кетебиз, регистрация, трудовой договор официальный болуш керек. Андан сырткары ошол дактилоскопия, зеленая карта, жашыл картаны ошол Сахаровадан тапшырып, ошону дайыма жаныңыздарда алып жүргөнү дагы аракет кылыңыздар. И третий совет, который даст правовой центр агентум, это не превышайте 12-месячный срок действия ваших медицинских анализов. Как известно, дактилоскопия, она проходится раз в жизни, но медицинские анализы действуют 12 месяцев. И в последнее время по Москве и Российской Федерации участились случаи, когда именно за то, что по истечении 12 месяцев иностранный гражданин не прошел медицинские анализы, медицинское обследование, его также выдворяют за пределы Российской Федерации. Поэтому, чтобы не подвергаться выдворению, мы вам советуем по достижении 12 месяцев с момента того, как вы прошли медицинское обследование, пройти его заново. Ошондой эле уже медицинский анализдерди ошо Сахаровада тапшырып атасы, ошол жактагы 1 жылдык мөөнөт берилет, 12 ай. Ошол 12 айдан өткөзбөстөн кайрадан ошо эртерээк 12 айдын ичинде тапшырганы аракет кылыңыздар. Получается, 12 ай болду, уже 12-чи айда кайрадан тапшырганы аракет кылсаңыздар, сиздики медициналык анализдериңиздер жаңыланат.
берилген дактилоскопия жашыл карта ал бессрочно, ал дайыма действовать этет. Бирок андан сырткары дагы ошол медициналык анализдерди дагы жаңыртып туруш керек ар 12 айда. Также хотим посоветовать, если вы сомневаетесь или подозреваете, что вам грозит выдворение, то оставьте нотариально заверенную доверенность на то лицо, которому вы доверяете. Для чего мы это советуем? Потому что вот у нас закрыли одного молодого человека, после суда у него было принудительное выдворение. Его поместили в Сахарово. Его отец пошел к работодателю для того, чтобы взять документы о том, что он работал. Он хотел пойти в налоговую, в МФЦ. То есть, не имея на руках доверенности, у отца нет шансов получить эти документы. А эти документы нам нужны для того, чтобы мы составили в 10-дневный срок жалобу, мотивированную, и смогли спасти его от принудительного выдворения. Ошол выдворение жөнүндө медицинский анализдерди, медициналык анализдерди тапшырбасаңыздар, ал үчүн дагы уже выдворение берип атышат. Көп учурларда ошол боюнча дагы кайрыла башташты. Медициналык анализди выдворять эткенден кийин, выдворение алгандан кийин бул чечиш, бул маселени өтө кыйын. Ошон үчүн дагы убагында тапшырыңыздар. Андан кийинки биздин кеңешибиз бул азыр көбү текшерип аткандан улам бизде жараныбыз ошол мекендешибиз Сахаровага түшүп калат. Сахаровада ал жерде бизге керектелүүчү документтерди алыш керек болот. Трудовой договор, ошол 2 НДФЛ справка, дагы андан сырткары бир справкалар керек болот. Ал үчүн бизге ошол адам же болбосо ошол адамдан доверенность керек болот. Биз ошол документтерди ала албаган үчүн бизге жумуш берүүчүлөрү бербеди, себеби дегенде бизде ал адамдан доверенность жок болгон. Ошон үчүн биздин кеңешибиз, бул бир гана кеңешибиз, үгүттөбүбүз дагы, эгерде ошол ишеничтүү адамыңыздар болсо, башка бир жандап жүргөн адамыңыздар болсо, ошол адамга доверенность таштап кетсеңиздер же таштап койсоңуздар, ошол адам эгерде сиздер менен бир нерсе болсо, сиздердин атыңыздардан кайрыла алат. Вы можете оставить доверенность на друга, на маму, папу, жену. То есть, если вы сомневаетесь, вы можете многих лиц в одной доверенности указать. Также мы хотим сказать, что вы можете обращаться к нам по вопросам выдворения, запретов, установленных Роспотребнадзором, установленных ОВМ. Хотим сказать, что обращайтесь, чтобы обжаловать выдворение в 10-дневный срок. Законом нам дается всего 10 дней для того, чтобы мы подали жалобу. У нас всего 10 дней, чтобы собрать сведения о вашей семье, о вашей трудовой деятельности, платите ли вы налоги, являетесь ли вы студентом учебного заведения. Поэтому не упускайте предоставленный законом 10-дневный срок, обращайтесь в правовой центр Агентум, мы на защите ваших прав. Кайрадан эле айтсак, телефон чалууларда аябай көп ушул маселелер козголот. Биз дайыма ушул маселе боюнча айтып чыксак да, комментарийде көп жазышат, кайра эле ошол информация депчи. Бирок телефон чалууларга караганда бул информация биздин көп мекендештерибизге жетпей калат да. Ошон үчүн дайыма ошол ролик тартып, видеого чыккан аракет кылабыз, кеңешибизди берип. Себеби ошо телефон чалуулардан биз практикадан улам кайсыл темалар актуалдуу болсо, кайсыл тема биздин жарандарыбызга кызыктуу болсо, ошол теманы биз жеткизгени аракет кылабыз. Ошол информацияны туура жеткизип, сиздерди бир кандайдыр бир жамандыктан биздин ошол бир айтып кеткен нерсебиз жардам берип калат деген үмүттө биз ошол роликтерди тартабыз. Ошондуктан эгерде ошол билбегендер болсо, группаларга таратып ошол видеолорду биздин мекендештерибизге ар бириңиздер кичинеден болсо дагы салымыбызды кошсок жакшы болот. Правовой центр Агентум эшиги дайыма ачык. Ошол записи жокта келгендер болот. Баарын тең очередь аркасында кабыл алганы аракет кылабыз, и телефондо дагы бат-баттан жооп бергенди аракет кылып жатабыз. Сиздер аябай көпсүздөр, ошондуктан дагы сабырдуулук менен биздин жообубузду күтүңүздөр демекчибиз. Правовой центр Агентум командасы сиздер менен дайыма чогуу. Саламатта калыңыздар. Мына ушундай мекендештер, ар дайым биримдикте, ынтымактыкта жүрөлүк. Ушул видеону таратып коюңуздар, ар бир тууган билсин.
мына айтылгандай эле бул маалыматтарды ар дайым эле чыгарып жүрөбүз негизи. Көптөгөн туугандарга жетпей калат экен. Ошол дагы кайрадан эле ошол суроолор дагы ошондой маселелер болуп атыптыр. Негизи эле булар көптөгөн маселелерге жардам берет. Кудай сактасын, Кудай көргөзүүлүк кылбасын. Мына полициялар аркылуу кармалып, мындай түрмөгө түшүп калгандарды дагы жардам берет чыгарганы, которгону жардам берет башка жакка. Депорт болгондору жазыңыздар, Сахарова боюнча жазыңыздар. Талаш тартышуу, үй бүлөлүк маселелер, мына дагы эмне маселелер бар. Ажырашкандан кийин дагы эмне деп коет, акча алат го. Алимент боюнча, мисалы, ошолор боюнча дагы аябай көп чалат да. Мына ушуларга чалгыздар, ушулар билишет, ушулар жооп беришет, бекер жооп беришет демекчи. Көрүшкөнчө Кыргызбай YouTube каналы ар дайым ушул мекендештердин ийгиликтерин, анан ушундай юристтерден туура так маалыматтарды жеткирип берүү менен ар дайым кызмат көргөзөбүз. Биздин каналга катталып, лайк басып коюңуздар. Мурда кийин ушуларга кайрылып, иштериңиздер бүтүрүп алган болсоңуздар, отзыв калтыра кетиңиздер. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.